тынчтык эмнеден келип чыгат? Албетте ынтымактан, биримдиктен, достуктан келип чыгат. Мына кыргыз акылмандыгына кайрылсак, тириликтин түбү бирдик. Бирдик болбой, тирилик болбойт дейт. Ошондой эле мына Олия Калыгул атабыз айтып атат. Ырыс алды ынтымак, ынтымагың болбосо алдыңдан таяр алтын так. Манастагы Бакай атабыз насыяттайт. Ынтымагың болбосо пил де болсоң жыгыласың, миң де болсоң кырыласың. Элдик акылмандык эки элдин достугу бир белди ашырат, эки элдин достугу миң белди ашырат дейт. Мына биз ойлодук эле. Эми ушул айтылган кыргыздын акылман насыяттары терең ойлонсок бүгүн глобалдык мааниге ээ болуп турат. Мына ушул биздин өзүбүздүн казынадагы байлыктарды дүйнөгө пропагандалашыбыз керек. Мына биз ойлодук эле. Адамзат балдары прогресске жеткен сайын, цивилизацияга ээ болгон сайын проблемалар чечилип, өз ара мамилелерде, калктардын өз ара карым катышында гармония көбүрөөк орной баштайт деп күткөнбүз. Илгери Достоевский айткан экен. Болуп тур, прогресс болуп, экономикалык жактан гүлдөп, адам баласы экономикалык гилемдин үстүндө отуруп калды дейли. Бирок андан ары эмне болот деп сураган экен. Мына бүгүн көп эле өлкөлөр гилемдин үстүндө отурат. Бирок кандай көйгөйлөр болуп жатат туугандар. Мына жер үстүндө баягы унутулуп бараткан холодная война, кансыз согуш кайра жанданып атат. Жер үстүндө ар кайсы жерлерде согуш өртү тутанып, ал отко май чачкан саясатчылар да көбөйүүдө. Мына Тынч океанда тынч эмес. Эл аралык терроризм, демографиялык жарылуу, жер ресурстарынын азайып баратышы, диндик экстремизм, климаттын өзгөрүп жатышы, мөңгүлөрдүн эрип жатышы, баягы мындан 2-3 жыл мурун болгон пандемия. Ошол пандемия кайра башкача бир түрдө кайра келбесине гарантия жок. Мына ушундай шартта биригиши керек болуп турат. Кол кармашкан достук бүгүн жер планетасына аба менен суудай керек. Мына жана өзүбүздүн ресурстарыбызды алдыга алып чыгалы дегенде албетте Манас, Улуу Манас эпосу эске түшөт. Манасты эпикалык дүйнөлүк маданияттын хан теңир тоосу, Эверест чокусу деп келебиз. Манас көлөмү жагынан гана эмес, улуу идеялары, улуу философиясы менен дагы айырмаланат. Ошондой улуу баалуулук бул биримдиктин, достуктун, эл аралык ынтымактын философиясы. Мына Манас менен Алмамбеттин достугуна кайрылалы кыскача. Ошондо Кытай менен Кыргыз жоолашып турган учур болчу. Бирок ошого карабай Кытайдын уулу менен Кыргыздын уулу Манас
Алмамбет ажырагыс дос болгон. Алар улуттук, этникалык тосмолордон өйдө көтөрүлүп чыгып, руханий өнүгүүнүн өтө бийик чокуларынан кездешип, анан достошкон. Манас Кытайдан келген белегим, кызыл найза желегим деп Алмамбетти сүйүп, ал чоң казатта каза болгондо Алмамбет мени алажат деп бакырып ыйлайт. Карачы, алажат деген сөз эмне деген сөз? Кыскасы, мына Алмамбет менен Манастын достугу бүгүнкү адамзатка, эл аралык мамилелерге өзүнчө бир символ десек болот. Мына адабияттагы шарттуулук ыкмасын колдонуп бир акын Алмамбеттин монологун жазыптыр. Мен кыскача ошону айтып коеюн. Алмамбет мындай дейт: Кыргыз деп да, Кытай деп да жүгүргөм, эки элге эркиндик деп бүлүнгөм. Мен өлбөгөм чоң казатта найзадан, мен өлгөмүн эки эл деген сүйүүмдөн. Мына ушундай сүйүү бүгүн дефицит болуп турат, туугандар. Манастын идеяларын уланткан мына Нурмолдо Наркул уулу улуу акын СССРдин тушунда анын чыгармачылыгына тыюу салынган. Мына ошо киши айтып атат: эл аралык мамилелерде товарга товар алмашкан мамиледен өтөрү жок. Тынчтык шарттардагы соода бул элдердин ынтымагынын, биримдигинин, бакубат турмушунун ачкычы деген ойду айткан экен. Мына ушул идеядагы мына биз үчүн өтө кымбат дүйнөгө айта турган кыргыздын философиясы. Эми аягында бир сунуш айтып кетейин. Могу резолюция кабыл алынат экен. Бизде жер жүзүндө ар бир улуттун идеологиясы бар. Бизде да иштелип атат. Бирок планетардык идеология жок экен. Мына ушул планетардык идеологияны иштеп чыгып, дүйнөгө жайылтыш керек экен да. Планетардык ойломду, жалпы адамзат менен улуттун биримдигин, ар бир адам менен планетанын биримдигин көрсөткөн тынчтык, достук, биримдик жөнүндөгү генералдык линия ушул планетардык идеологиянын өзөгүндө туруш керек.